Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биз 30 жылдан бери кредит жана грант алып келебиз да. Ар кандай биздин министрликтерге алып атат гранттарды жана кредиттердичи. Бирок көпчүлүгү ушунун арты жок болуп жатат да. Кредиттердинчи аткарылган иштери боюнча, эми тармак боюнча өзгөчө ушу жол, таза суу, энергетика боюнча, электр энергиясына кеткен. Анан ушул күнгө чейин эч бири ушундай жоопко тартылып, ошол мамлекетке чыгым келтирген акчаларын төлөшкөн жок да, бири дагычы. Эми бизде ушунун менин сунушум бар эле, эң негизги сунуш. Оор кылмыш боюнча 7 жылдан өткөндөн кийин кылмыш уже эскерткен да. 10 жылдан 7 жылдан 10 жылга чейин. Эми мамлекеттин акчасын иштетип анан ошол 10 жыл өткөндөн кийин иш кыскарылат деп туруп, мөөнөт өтүп кетти деп туруп, биздин канчалаган миллиарддаган акчаларыбызды уурдап кеткен, жеп кеткендер азыркы күндө жүрөт да, биздин мамлекетибизде ээн эркин жүрөт да. Мен айтар элем, чындыгында ошол мамлекеттин акчасын жеп кеткендердин соттун чечими чыгып, чындыгында мамлекетке ушунчалык зыян келтирди дегенден кийин ал адамдарды сөзсүз түрдө төлөтүшүбүз керек. Биздин мамлекетке келген гранттарды, кредиттерди жеткен дагы башка мамлекетке кетип калат экен, 10 жылдан кийин келет экен. Мөөнөтү эскирилди дейт дагы эч кандай жооп бербейт экен. Ишин жаап коет экен. Бул эмне деген нерсе? Биздин мамлекет андайга жол бербешибиз керек. Ошого урматтуу төрага мен сунуш берет элем. Ушу мөөнөттү эскирүү боюнча ушуну биз башкадан карап чыгышыбыз керек, сунуш беришибиз керек, иштеп чыгышыбыз керек. Чындыгында андай кылбасак, биздин мамлекетте иштегендер чындыгында убагында иштейт, кийин 10 жылдан кийин эскиргенден кийин келет экен. Биз андайга жол бербешибиз керек. Өзүңөр билесиңер, биз миллиарддаган, миллиондогон гранттарды алып атабыз ушул күндө дагычы. Алып жатабыз. Бирок эртелик ошол биз алган грант, кредиттер эмне болот? Аягына чыгабы, чыкпайбы? Ошолор боюнча да маалымат алсак да. Мен ушул күнгө чейин алынган гранттардын баардыгын карап чыктым. Чындыгында ошолордун көпчүлүгү так аткарылган эмес да. Эми аны кредитке алгандай мамлекет өзү төлөп атпайбызбы? Азыр кредит төлөө боюнча биз мамлекет эң пикке жетти. 2023-24 жылдарычы. Ошого байланыштуу мен сунуш берет элем. Өтүп кеткен 10 жылдан өтүп кеткен срок өтүп кеткенден кийин каралбайт деген срокту биз алып салсак. Мамлекетте иштеп, мамлекеттин акчасын жегендердин баардыгын ордуна койдурсак, мөөнөтсүз кылып койсок, ошондо эч ким биздин мамлекетибизге кыянат кыла албайт. Ушуну төрага, урматтуу төрага өзүңүз бир көзөмөлгө алып койсоңуз, рахмат. Президенттин өкүлү, сиз да көзөмөлгө алыңызчы ушуну. Рахмат.